Кийинки суроо, сиз эмнеге Адахан Ким Самбаевич балдардын талапкерлигин туура көрүп жатасыз? Себебин айта аласызбы? Деген суроо түшүптүр. Эми байкадык, билдик сиздин тандооңуз Адахан Ким Самбаевич экенин. Бул жерде ошол мындай суроо келиптир. Себебин айтып берсеңиз. Ошол суроону Садыр Жапаровдун колдоочуларына берсе, баягы бир дагы жооп айта албай калганы мени аябай таң калтырат. Бирок менде Кудайга шүгүр аябай көп себептер бар Адахан Ким Самбаевичти колдогонун себеби бүгүнкү күндө. Анын эң эле биринчиси мен үчүн эң кымбаттуусу бул баягы биздин кыргыз элинин, кыргыз улутунун өзүнө таандык бир идеологиясы бар да. Ал идеология баягы орустардын идеологиясы бизге келгенге чейин ошол идеология боюнча бири-бирибизге ата балага же болбосо бири-бирибизге өнөрдү, кесипти ошол устат шакирттик идеологиясы аркылуу өткөрүп берчүбүз. Саясатта дагы мен ойлойм ошол устат көргөн саясатчылар туура жолдо болот дайым депчи. Себеби алар тапталат, кичинесинен такшалат, аларды дайым туура жолго салуучу, туура жол көргөзүүчү алдында устат болот. Мен Адахан Ким Самбаевичти устат көргөн саясатчы болгон үчүн колдойм биринчиден. Болгондо дагы ал устаттары кимдер? Кыргызстанды кайрадан түптөгөн, Кыргызстанды мындайча айтканда сактап, бүгүнгө чейин сактап келген, баягы биз бүгүнкү күндө аларды легенда кылып айтып атпайбызбы? Исхак Разаков деп атабыз, Султан Ибраимов деп атабыз, Абсамат Масалиев. Дал ошол инсандардын түздөн түз шагирти болгон үчүн мен Адахан Ким Самбаевичти колдойм. Көпчүлүк айтат, кантип ол Исхак Разаков кайсы жылы жашап, кайсы жылы өтсө, анан Султан Ибраимов кайсы жылдар өтсө, бул кантип аларга шакирт деп мага көп неме кылбайт, ушинтип айтсам, мен түшүндүрүп берейин. Мен Султан Ибраимович жөнүндө даректүү тасма тартканын 2 жыл изилденип жүрүп тарттым, мен ошондо билгем. Ошондо билип, Исхак Разаков 16 жыл Кыргызстанды башкарып, түптөп, мындайча айтканда. Анан ошол учурда жаш өспүрүм кадрлардын арасынан Султан Ибраимовду байкап калып, аны көтөрмөлөп, окууга жиберип, окутуп, анан окуудан келиши менен баягы ала мүдүнгө биринчи катчы кылып дайындап, анан ошол дайыма саясат ушундай, ал Союз учурундагы жетекчилердин саясаты ушундай болгон, көп отургузбай 1-2 жыл тажрыйба алып, деңгээли көтөрүлгөндө кийинки жерге өткөзүп. Андан кийин ошол кетер жылы анын суу жана мелиорация министри кылып көтөрүп, анан өзү баягындай себептер менен жумуштан кетип калды. Бирок ал кеткени менен ошол шакирти, Султан Ибраимович, ал кишинин жолун жолдоп, ошол киши баштаган иштерди улантты. Өзгөчө 68 жылы, 1968 жылдан баштап Ош областына областтык комитеттин биринчи катчысы болуп келгенде, 10 жыл аралыгында ушул жерде иштеген, биринчи катчы болуп. Ошол учурда 8 жылы катарынан Ош областын бүтүндөй республикада эң алдыңкы областтардын катарына чыгарган. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө биз көрүп аткан Ош шаарынын Ош областынын ошол учурда бүгүнкү күндө жалпы түштүк Кыргызстанды ошол киши түптөгөн. Биз көрүп аткан. Ал кишинин шакирти ким? Ошол биз айткан Абсамат Масалиев. Ал ошол Султан Ибраимов аны байкап, ошол Таш көмүр шаарына шаардык партиянын комитетинин биринчи катчысы кылып, андан кийин акырындап көтөрүп, ушинтип чыгып, Султан Ибраимовду жанакынтип атып кетишкенден кийин 80-жылы анын иштерин Абсамат Масалиев улантып, акырында Усубалиевден кийин Кыргыз СМ биринчи катчысы болуп турду. Андан кийин эгемендүүлүктү алышыбызга ошол кишилер себепчи болду. Андан кийин ушул Кыргызстанды түз жолго түшүүсүнө аябай чоң эмгектерин кошкон. Бирок тилекке каршы баягы ак каранын кармашында
ошол учурда акырындык менен баягы элдин жан дүйнөсүнүн жакырланып баратканына байланыштуу кара күчтөр басымдуулук кылып, ал адамдар Осмонов Масалиевтер өздөрү көз өтүп кетти, андан кийин могул шагирттери көп үстөмдүк кыла албай, ошентип 30 жылдан бери көбүнчөсү артка карап кетип калдык. Болбосо башында туура эле жолго түшкөн болчубуз, ошол кишилер түшүргөн болчу бизди. Демек, ошол адамдардын жеке өзүнөн сабак алган адам, бул мен ойлойм бүгүнкү күндө жалгыз гана Кыргыздагы саясатчы эч кандай катачылыктарды кетирбей, ошол устаттарынан алган сабактарынын жардамында ошол кишилердин жолунда Кыргызстанды дагы бир жолу алдыга көтөрө алчу адам деп, мен үчүн ушуну өзү эле жетиштүү. Дагы эми аябай көп критерийлер бар, себептер бар. Мен негизинен ошол нерсени өзү үчүн эле, мындайча айтканда, толук мага жетип ашат. Ошон үчүн мен аябай чоң үмүт менен бүгүнкү күндө ушул инсанды колдоп жүрөм. Рахмат.